Кудайга шүгүр, диний кызматкерлерибиз барган сайын билимдүүлөрүбүз, илимдүүлөрүбүз бүтүп келип, барган сайын эл менен, коом менен иштешүүдө бир жаңылыктарды киргизейин деп аракет кылып аткан имамдарыбыз бар да. Мисалы ошол Нукат районунда бир айыл өкмөттөгү имамдарыбыз жакында биз аларга да сыйлык катары өзүбүз да барып жеринде да таанышып келели деп атабыз. Мына исрапкорчулукка жол бербестен элден бир фонд уюштуруп, ошону топтоп отуруп, чогулган акчадан азыр канча бир өлчөмдө жол салышыптыр, асфальт ташыптыр. Ошол элден исрапкорчулукка кетип аткан акчаны токтотуп, фондко которушканда өздөрү ошол айылгачы. Бул эң жакшы нерселер да. Саламатсызбы? Саламатчылык, кош келипсиз. Рахмат. Бизден ушул спорт деген көрсөтүүгө ошо атайын сиздерден ошол колуңуздагы кызматкерлердин ошол спортко болгон жөндөмүн угуп, көз карашы ошо жакшы экенин угуп, аябай мындай суктанып келип отурабыз. Өзүбүз да көрүп калдык. Биз ушу көрсөтүүнү баштаарда биз ал жакка барабыз. Бул жакка качан көчүп келдиңиздер? Бул ушул иш орнуңуз тууралуу айтып өтсөңүз, башынан качан курдуңуздар? Биз келип облуска казы болуп, анан иштеп калдык. Иш ордубуз обл профсоюздун зданиясында ошо 2 кааналуу бөлмөдө аренда ижара акы төлөп отурулган. Анан биз да ошол жерде келип иштеп, анан Кудай насип кылып, биз эми ачылышы болгонго мына жакында эле болду, 4-октябрда ачылыш жасадык. Ал эми өзүбүздүн көчүп келгенибиз, биз ички жасалгаларын бүтүн бүтүргөндөн кийин калган сырткы иштери калды эле, көчүп келип алып, ишти ушу жерде аткарганча, анан сыртын брусчатка бастык, өзүңүздөр кире бериш көргөндөй чоң ворота жасадык дегендей, дагы башка сырткы иштерин жасап, ушу 4-ында ачылыш кылып, ошондон бери ишибизди ушул жерде улантып келип атабыз. Эми дайыма элибизге эч унутпастан рахмат айтабыз. Эми ушуну элибиз менен биргеликте бирешен колунда бар адамдарга барып айтып, ушундай салбаттык эле десек, элибиз колдоп берди, аябай ыраазыбыз. Ошого бүтүрүп алып, азыр иш алып барып атабыз. Казы эке, ушу сиздин тоо ойногонуңузду көрүп, ошол биздин телегөрүүчүлөргө кызык болсо керек деп, атайын сиздин ошо командаңыз менен тартканы келдик. Спортко кандай көз карашыңыздар, кандай негиз эле? Мисалы, элде мындай түшүнүк болушу мүмкүн да. Баягы дин жаатындагы адамдар бир эми баягы динден толук маалыматы жоктор башкача маалымат да берип коюшу мүмкүн да. Сиз эми баягы облустун казысы катары ушул спортко көз караш кандай динде негиз эле? Ошол тууралуу айтсаңыз. Динибизде бардык адам баласынын жашоосуна, ден соолугуна пайда болгон нерсенин бардыгын динибиз колдойт да. Кайсы эле нерсе адамдын ден соолугуна, жашоосуна пайда берсе. Ошол себептен пайгамбарыбыз дагы алейхиссалам өзүнүн сөздөрүндө учур менен жүрөктөрдү эс алдырып тургула. Эгер жүрөктөр чарчап калса көрбөй калат деген да. Андыктан бул спорт динибиздин ичиндеги адамга зарыл болгон жана пайгамбарыбыз ушу спортко кызыктырган, шыктандырган, пайгамбардын сахабалары дагы Умар радыйаллаху анхулардын айткан сөздөрүнөн биз мына билип турабыз, спорт адамга эң керек, динибиз жаатында дагы эң пайдалуу болгон иштерден. Ошол себептен улам мына биз дагы өзүбүз дагы спорттук иш-чараларды уюштурууда, башка кылууда эми динибизде кандай экен деп алдын ала карайбыз да, эми динге туура келбеген нерсени кылып алабызбы, башкабы деп. Ошондо пайгамбарыбыз алейхиссалам жүгүрүш, жарыш, ат чабыш, сууда сүзүү, окшогон нерселерди ыргытуу, таш ыргытуу, ушундай нерселерди уюштуруп, адамдарды жарыштырып, шыктандырып, кызыктырып турган. Анын улуу сахабалардан Умар радыйаллаху анху, ошол пайгамбарыбыздан кийин Абу Бакр Сыддык радыйаллаху андан кийин Умар радыйаллаху анху башкарган да. Ошол айткан, балдарыңарды сууда сүзгөнгө, жана ыргытканга, жана үйрөткүлө, ошону менен балдарыңар аттардын үстүнө секирип минсин дегенде буйрук иретинде дагы ушуларды үйрөткөндө. Бул мындан максат шыктуу, ушундай жандуу, чыйраак болуу үчүн бул спорт талап кылынат да. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде күчтүү
момун күчсүз момунга караганда Аллах Таалага жакыныраак дейт жана сүйкүмдүүрөөк дейт да. Биз балдарыбыз менен биргеликте волейбол ойноп турабыз, футбол ойноп турабыз, теннис ойноп турабыз, кыштын күндөрү лыжа тээп турабыз, лыжага чыгып. Эми спорттун кайсыл түрлөрү болсо бардыгына шыктандырып, балдарыбызды кызыктырып, мындай мисалы иш менен болуп, кээ бир учурларда бир 2-3 жумага чейин ушундай спорттук нерселерге катышпай калсак, анан өзүм уюштуруп, мына 2 жумадан бери биз мына ишти менен алек болдук, жүргүлө, баскыла, ойногула, эс алгыла, эртеңки ишибизге чыйрак келгиле, эртеңки ишибизге мындай көңүлүңөр ачык келгиле деген максатта балдарыбыз дагы чогуу ойнотуп турабыз да. Сиз өзүңүз жетекчи катары ошентип мындайча орусча айтканда мотивация берип турат экенсиз. Албетте мына бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө мен ойлойм ушул жаштарыбыз көп сабак алат болуш керек депчи. Сиз өзүңүз жашыңыздан кызыгасызбы спортко, кандай? Биз жашыбыздан мектепте окуп жүргөндөн ал убакта биздин айылда спорттун түрү дегенде теннис менен эле волейбол болчу эле да. Ал убакта футбол башка, анан улак болчу эле да. Улакка бар улак чаап койчубуз. Андан кийин ошол волейбол ойночубуз, анан теннис ойночубуз да. Ошол анан турник, брус. Эми турникти мен аябай жакшы да көрөт элем, анан жакшы да ойнойт элем да. Бардык элементтерин жасап турникте. Азыр дагы турниктерге асылып турабыз. Андан кийин ошол диний бул казыят казы болуп келгенден бул жагына диний окуу жайлар арасында райондор, бизде эми 7 район бар, 7 райондук имам хатиптерибиз бар. Алардын арасында уюштуруп алганбыз. Ошондой эле түштүк жаатында 4 казыят барбыз. Баткен облустук казыят, Жалал Абад облустук, Ош шаардык казыят, Ош облустук казыят болуп, беттеш футбол, волейбол, ошого аркан тартышка окшогон бир кызыктуу нерселерди дагы учуру менен ар кварталда уюштуруп алганбыз. Өзү кыргыздарда жакшы сөз бар. Башы көч кайка кетсе, аяк көч аны улайт дегендей. Каздамла негизинен өзү спортко кызыгышы да өтө күч. Анан бизди да ошого шыктандырып турат. Ошол себептен өзүңүздөр да көрсөңүздөр керек, канчалаган ийгиликтер, спорт жактан канчалаган ийгиликтерге жеткендигибизди. Бунун пайдалары дагы өтө көп экен да. Мына бул ден соолукка эле пайда болбостон, бул ишти жакшы иштегенге дагы адамды мындай кандайдыр бир чыңдандырып, бир мындай акылынын жакшы иштештигине дагы бир спорттун бир пайда жагы бар экен. Ошол себептен дагы Каздамла бизге ошо спорттуга көп басым жасаса керек. Мен каалайт элем да, башка башчылар дагы ушу Каздамладай болсо, спортко шыктандырып, ушу жашта өзүнүн кол алдындагыларды спортко шыктандырса, өзү шыктанса, башкалар дагы кол алдындагылар дагы ошондой болот экен да. Самидин Каздамлабыз бул аябай мындай спортко кызыккан, айрыкча спортунда волейбол түрүндө. Биз Каздамланы 2004-жылдан бери таанысак, ошол жылдан бери мындай волейболго аябай кызыккан, анан волейболдо ойноп жүргөн, студент кезинде да университет деңгээлде ойногон. Ошондой эле биз да кичинекей кезибизде топко көп алып барып, жанагындай үйрөткөн десек болот да устазыбыз. Анан волейболду иштен сырткаркы учурунда постоянно ойноп калтырбай турат, ушул жашка келсе дагы. Коллективдин ичинде да биринчи балдар арасында ойной алган балдар көп эле чакырып келип, үйрөтүп, азында ойноткан балдарды көрсөңүз көп эле жакшы ойноп калды. Башында топ кармай алган балдар жогорку деңгээлде болбосо дагы өзүнө жараша кыйлап ойноп калышты. Бул Дамланын жетекчилик жакшы жери, ар бир адамдын өзүнө жараша мамиле кылат. Кичинедей чоңго чоңдой, анан ошол эле спортко кызыктырууда дагы ишке бүт жака мамиледе аябай жумшак, анан кичипей.